Biz ошол апрелден баштап Нокаттагы трассада жайгашкан үйлөр сүрдүрүлүп кеткен жарандардын укугун коргоп келебиз. Апрелден баштап май, июнь, июль, август 4 айдын ичинде кандай иш-чаралар көрүлдү, анан азыр жарандардын укуктары кандай деңгээлде турат, ошол боюнча кыскача маалымат берип коюуну чечтик. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Нокат райондук администрациясы апрель айында 28-25 километр чакырым жолунда Ош-Баткен Исфана жолу курулат деген жөн менен сүрдүрүүлөрдү баштаган, үйлөрдү бошоткула, жол салабыз деп башташкан. Жол бузууларга 400гө жакын үйлөр, жол салууда 400гө жакын үйлөр бузулсун деген буйрук чыккан. Ошону менен бирге ушул өз ордунан жылдырылсын деген. Анан ошону менен бирге ошол жергиликтүү бийликке буйртма берген. Акимият тараптан буйртма берилген. Бирок биз ошол буйртманын негизинде көрүлгөн иш-чаралардын мыйзамдуу, мыйзамсыз экенин тастыктап бергиле бизге деп прокуратурага кайрылганда, прокуратура ал иш-чараларда бузууларды тапканыбыз жок деп, мыйзамдуу, мыйзамсыз деген таянак бербей эле, жыйынтык бербей эле, ошол иш-аракеттеринде бузууларды, мыйзам бузууларды тапканыбыз жок деген эле мындай кыскача жооп берип койгон. Нокат прокуратурасы ошондой жооп берип атат. Андан кийин Ош областтык прокуратурага дагы Нокат прокуратурасынын жообун, арызын кайтып Ош областына жөнөтсөк, туура эмес жооп беришти бизге, биз канааттандырбадык деп жооп берсек, Ош прокуратурасы да бизге ошондой жоопту алдык. Мыйзам бузуулар болгон жок деп. Бирок тилекке каршы биздин өзүбүздүн изилдөөлөрдүн негизинде мыйзам бузуулар бар деп айтабыз. Эмнеге дегенде, азыр бизде пресс-конференцияда биздин да юрист отурат, кийин биздин юрист толук мыйзамдардын беренелерине ссылка кылып айтып берет, кайсы мыйзам, анан кайсы беренелер бузулган деп. Биздин иш-аракет ошо прокуратурага кайрылсак, прокуратура ошондой жооп алдык прокуратурадан. Анан акимиатка кайрылсак, акимиаттагы ошол министерство транспортко кайрылгыла компенсация боюнча деди. Биз министерство транспортко кайрылсак, транспорт министерствосуна кайрылсак, транспорт министерство бизге жооп берип атат. Биздин сүрдүрүүлөрдө тиешебиз жок. Эмнеге дегенде, биз сүрдүрүүлөрдү биздин өзүбүздүн жол курууда сүрдүрүүлөр жол курууда үйлөрдү аралап өтпөйбүз жана үйлөргө тийишпейбиз. Эмнеге дегенде, биздин изилдөөлөрүбүздөр боюнча үйлөрдү бузбай турган кылып проект түзгөнбүз деген жооп алдык да. То есть транспорт министрлиги бул бузууларга тиешеси жок болуп чыкты. Адан кийин биз кайтып архитектурага барып, кадастрга барып сүйлөшүүлөр жүргүзгөндө, кадастр дагы тастыктады. Бирок булар өзүнүн жообун кайта оңдоп атышат да. Апрелде, майда жок ошол бузуулар жол куруу менен байланышкан десе, ал эми биз Минтранстан жоопту алгандан кийин башкача айтып калып атышат да. Жок, бул жол куруу менен байланышкан эмес, биз өзүбүздүн кызыл сызыкты бошото атабыз деп. Бирок кызыл сызыкты бошотуунун процедурасы бөлөк да. Жолдорду куруп атканда үйлөрдү жана жерлерди мамлекеттин керектөө үчүн алат да. Коомдук керектөө үчүн жана мамлекеттик керектөө үчүн. Ал эми коомдук жана мамлекеттик керектөө үчүн жерлер жана үйлөрдү мамлекет алып атканда же сатып алыш керек да. Анан келишимдер түзүлүш керек. Естественно, бул мамлекеттик же коомдук керектөөлөр үчүн алынбагандан кийин компенсациялар каралган эмес. Ал эми жанагы өз билимдик менен ошол акимият же болбосо ошо жергиликтүү бийлик бузууларды баштаганы бул мыйзамсыз деп айтабыз. Эмнеге дегенде, основание жок болуп атат да. Бузууга основание жок болуп атат. Кызыл линияларды бошотуу процедурасында сот аркылуу болуш керек.
сот гана аныктайт да бул жарандын үйү кызыл линияда турабы же бул жарандын үйү кызыл линияда турбайбы, өз билимдик менен куруп алганбы же өз билимдик менен куруп алган эмеспи деп. Биз мониторинг кылганда ошол 400гө жакын үйдүн 300 ошол 280-300гө жакын жаранында кызыл китептери бар да. Кызыл китептери бар дегени бул мамлекет өзү тастыктап берип атат. Сенин үйүң, жериң мыйзамдуу деп тастыктап берип атат. Демек мамлекет тастыктап бергенден кийин бул мыйзамдуу деп эсептейбиз. То есть ол жаран өзү эле документ жасап алган эмес да. Аны тоодон таштан алып алган эмес да, аны мамлекеттик орган тастыктап берип атат. Эгерде мамлекет орган тастыктап бергенден кийин демек жаран бемарал ошол курулушту жүргүзүп, анан бемарал тиричилигин жүргүзө берген да. Кызыл китепти мамлекет тастыктап бергенден кийин демек мыйзамдуу экен деп тиричилигин жүргүзө берген. Ал эми азыр госрегистрдагы, кадастрдагы кайтып ошол биз кызыл линияны бузуп атат деп архитектураны колдоп берип атпайбы? Мен ойлойм бул туура эмес. Кадастрдын иши туура эмес. Кадастр өзүнүн кызыл китебин коргош керек. Ал өзү кызыл китеп бердиби, кол койдубу, мөөрүн койдубу, анын документиби, өзүнүн документин коргош керек да. Бизде Кыргызстанда кадастр эч качан өзүнүн кызыл китебин колдобойт, коргобойт. Көк китебин да коргобойт, кызыл китебин да коргобойт. Ушул немени норманы же болбосо мына маданиятты жок кылышыбыз керек да. Госрегистр өзү тастыктап бергенден кийин демек керт башы менен жооп бериш керек ал нерсеге. Госрегистрди жоопко тартыш керек да, сот эгерде кызыл китепти туура эмес берип койгонго. Жаранды эмес, госрегистрди жоопко тартыш керек. Ал эми биз пилоттук негизинде 10 жаран макул биздин үйлөрдү баалап бергиле, эгерде чындап эле ошо компенсация көп болсо, мисалга ошо үйлөрдүн забор эмес, үйлөр кеткен үйлөрдү баалаганда ошо баа мындайча чыгып атат да. Мына мисалга ошол базардын аркына карасак, көбүн эле жанагы калыбына келтирүүлөр 1 миллионго жакын болот экен да. Мына 11 үйдү биз инвентаризация, ошол независимый экспертизага берип баалоо өткөзгөнбүз. Ошол независимый экспертизанын баасына караганда ошол миллионго жакын болот экен да. Восстановлениечи жана куруу, жана стройматериал алып, кайтып калыбына келтирүү. Мисалы үчүн азыр сот айтса, булар туура эмес, бузган десе, анда калыбына келтирүү иштер ар бир үйгө миллионго жакын болот экен да. Ар бир үй миллионго жакын болот экен. Ал эми ошол мына толук сумма восстановления 10 үйдүкү эле 16 миллионго барып атат да. Мындайча айтканда, мамлекет жарандарга 10 жаранга 16 миллионго жакын ущерб келтирилген деп айтабыз да. Ал эми калган бузууларды эсептеген жокпуз да биз. Калган бузууларды эсептегенде бул миллион деп саналат да. Канча миллион деп саналат билбейм. Мен 10 үйдү чыгарсак, примерно 16-15 миллион десек, анда ошол 300 үйдү эсептеп көргөндө олчогон эле сумма чыгат. Анда биз азыр мен азыр сөздү юристке берсем, сиз дагы кичине мыйзам бузулат жөнүндө токтолуп кетсеңиз. Бул боюнча ошол жол транспорт министрлигинен маалымат алган боюнча ал проектиде негизинен ошол жол боюндагы жарандардын ол проекттин өзүндө компенсация каралган эмес экен. Анткени себеби ал үйлөр тоскоолдук жаратпайт экен. Мындайча айтканда, азыр ошол жолду куруп атканда ошол жолдун боюндагы үйлөрдү бузуу зарылчылыгы жок экен. Ошондуктан компенсация каралган эмес проекттин өзүндөчү. Бул жолдун чекесиндеги үйлөрдү бузуу аракети бул ошол жергиликтүү администрациянын, акимияттын, ошол архитектура Нокот район архитектура башкармалыгынын чыгарган буйругунун ошого негиздеген, проектиге негиздешкен, бирок проектиде ал бузуу ошол жолдун чекесиндеги үйлөрдүн кызылсызга чейин бузуу деген талап жок аларда. Алар өздөрү ошол азыркы турган баштапкы жолдун нормасы аларга жетет экен ошол проекттин аткаргангачы. Булар ошол проектиге негиздеп туруп, кошумча буйрук чыгарып туруп, ошол жолдун чекесиндеги кызылсызга чыгып кеткен үйлөр, турак жайларды бузуу жөнүндө буйруктар чыгарышкан. Негизинен бул буйруктун өзү биз мына Кыргыз Республикасы Конституциясы жана мыйзамдарына караганда бул буйруктун чыгышы өзү Кыргыз Республикасы Конституциясына жана жер кодекси, ошол эле жарандык кодекске туура келбейт. Мындайча айтканда, жеке менчик ээлеринин укугун бузуу менен кабыл алынган да. Мына Кыргыз Республикасы Конституциясынын 15-статьясында көрсөтүлгөн, ал ошол жерге болгон укук, жеке менчик укугу Кыргыз Республикасында
мамлекеттик, муниципалдык жана жеке менчик болуп үч түргө бөлүнөт да. Ал бири-бирин айырмаламайт. Бирдей үчөө тең бирдей мамлекет тарабынан корголот. Мамлекет ошол жаранга госак деп коет, азыр жөнөкөй тил менен айткан кызыл китеп. Кызыл китеп бергенден кийин аны мамлекет коргош керек. Же болбосо эгер өзүнө керектүү болгон учурларда, мисалы үчүн ошол ал жерге көбүн биз тактаган учурда кызылсызга чыккан линияларга деле госак берилген да. Госак да турат. Госак ошол укук корголот мамлекет тарабынан. Анда кызылсыздыктан бул жагынан бербей коюш керек болчу да башындачы. Эмнеге берди? Эгер бердиби, бергенден кийин ошол укугун, менчик укугун коргош үчүн мамлекет ошол жалпы базар баасында же сатып алыш керек, же ошол жара менен келишип, бир ыңгайлуу шартты түзүп, келишимге келиш керек. Ал эми бул жерде бул аракеттерди ошол жолдун боюнда курулуштарды мыйзамсыз же мыйзамдуу экенин аныктай турган бул Конституцияда бир гана сот органына берилген да. Сот гана аныктайт, мыйзамдуу же мыйзамсызбы, аким же болбосо башка адамдар аныктаганга акысы жок. Бул жеке менчик укугун талаш маселелерди Конституцияда өзү көрсөтүлгөн да, бизде Кыргызстанда бийлик бутагы тең салмактуулугу боюнча үчкө бөлүнөт. Аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу жана сот бийлиги болуп. Азыркы учурда бул жергиликтүү администрациянын чыгарган буйругу сот бийлигинин функциясын аткарып калат. Ол мыйзамдуу, мыйзамсызбы эч ким менен талашпай атат ал жердечи. Өздөрүнүн жүйөлөрүн келип буйрук чыгарып туруп комиссия түзүп туруп, комиссия менен эле трактордо алып туруп эшиктерин бузуп сенин жериң ушул жерге кирип кетет экен. Андай прецедентти биз Кыргызстанда мыйзамдын талаасына келгенде андай токтотушубуз керек. Мындай сүйлөшүүлөр болгондо буга чейин деле ушинтип кылып келгенбиз деген сөздөр болуп атат да. Значит, боло берет экен, ушинтип бузсак боло берет экен дегенге өткүп атат адамдарчы. Тракторду комиссия түзүп алып эле, тракторду көтөрүп барып эле заборун бузуп, үйүн бузуп кете берсек болот. Кызыл китеп госак барбы, жокпу, анын укугу барбы, ал маселе бул жакта калып кетет. Мындайча айтканда ошол жердеги өмүр бою ошо иштеп, ошол жерге курулуш куруп, бир өмүрүн ошол жерге арнап курулуш куруп кылган жарандардын укугун жөн эле мусорго айлантып талкалап коюп атат да. Мыйзамда бул укуктуу мамлекетте андайга жол берилбейт. Ошол азыр бул тараптын интербилим коомдук бирикмесинин аракети бул ошондой нерселерге жол бербөө аракети көрсөтүлүп атат. Азыр биз да ошол укуктуу жактарын көрсөтүп, ошол мыйзам буйруктардын, мисалы үчүн 19 апрель 2022 номер 105 сандуу Нокот райондук мамлекеттик администрациянын буйругу жана Нокот райондук архитектурасынын 20 апрель номер 24 сандуу буйруктарынын негизинде комиссия түзүлүп, ошолор нерсе аракеттер болуп бузулганда бул боюнча жалпы маалымат каражаттарында кеткен, биз көрүп атабыз. Бирок ошол буйруктардын мыйзамдуулугу, мыйзамсыздыгын аныктоо үчүн прокуратура ошол Нокот райондук прокуратурасына берилген. Конституцияда жазылып турат. Бул аракеттер сот тарабынан гана чечилип, сот качан мыйзамсыз деп тапкан учурда гана аткаруу өндүрүшчү сот аткарчылыгына түшүп, алар ошол архитектура жана башка органдардын жардамы менен гана бузганга жол берет да, мындайча айткандачы. Аким же болбосо госрегистр же болбосо архитектура өзү комиссия түзүп алып эле трактордо барып буза турган функцияларга берилген эмес, мыйзамда анда көрсөтүлгөн эмес. Ошого биз айтып атабыз, жок, бул ар бир жарандын өзүнүн менчик укугу болгон болсо, ар бирин индивидуально караш керек. Баарын эле госактысы баарын да бузулган, ал жерде жолу да бузулган, ошол забору бузулган, үйү бузулган жерлери бар. Ар биринде өзүнчө неме болгон. Ал Конституцияда көрсөтүп турат. Эгер андай буйрук чыккан болсо, ал буйрук сот тарабынан жараксыз деп табылууга жатат жана келтирилген зыян калыбына келтирип компенсация болуш керек. Же болбосо ошол администрация ошол менчик укугунун ээси менен сүйлөшүп, өзү түздөн сотсуз деле сүйлөшүп сатып алыш керек. Же болбосо ошондой бир келишимге келиш керек. Эгер менчик укугунун ээси ал жерде сатканга макул эмес болгон болсо, анда соттук тартипте гана чечилет. Талаш маселе бар экен, сотко берип, сот ошол документтерди текшерип, кайсы мыйзамдуу болгонбу, мыйзамсыз болгонбу, кайсы учурда кандай болгон, ошолорду толук аныктап, канча зыян келтирилген, кайсы тараптан мыйзам бузбай болгон. Ошолорду аныктагандан кийин гана
ошол соттун мыйзамдуу күчүнө кирген чечиминин негизинде гана иш алып барылыш керек да. Ошого биз азыр бул боюнча ошол 2 буйрукту негизинде бузулгандыгын көрүп жатабыз. Жергиликтүү администрациянын буйругунун негизинде. Бул буйрук ошол конституцияга каршы чыгарылган буйруктар, ошол актылар эгер конституция Кыргыз Республикасынын мыйзамына каршы келе турган болсо, ал жокко чыгаруу жараксыз деп табылууга жатат да. Ошол негизинде биз Ош областтык административ сотуна бергенбиз бул 2 буйрукту жараксыз деп табуу боюнча. Жана прокуратурага берген арызыбыз боюнча булар отсылочный норма менен эле мыйзамдуу эле аракеттери жүргүзүп атат деген баа беришкен да. Кайтса алар антип баа берген менен биз конституцияны же болбосо мыйзамдарды бир жака алып беките албайбыз. Мыйзамда турат. Мына мен эгер кааласа ошол дословно деле окуп берсем болот конституциянычы мындай. Эми 15-беренесиндечи менчик, мына 15-беренесинин 2-бөлүгүндө көрсөтүлөт. Менчик бул кол тийгиз дейт. Мындайча айтканда эч бир мамлекеттик администрация башка тарабына эч качан бузуп салууга же болбосо жол берилбейт. Бул конституциялык норма. Же бир аким келип, же болбосо бир чоң мындай башка кызмат абалындагы адамдар келип, өз каалоосунда эле аракеттерди жүргүзө бербеш үчүн ушу нормалар киргизилген да. Бүгүн мына келди кандай эмне деп дагы эмнени чыгара коет экен деген ошондой нормалар токтотуш үчүн конституциялык мыйзамдар бар. Ошого толугу менен карама каршы келгендиги үчүн биз азыркы учурда бир инстанцияда бир-эки жагдайда аныкталганына байланыштуу биз соттук териштирүүдө апелляциялык арыз бергенбиз. Азыркы учурда апелляциялык арыз Ош областтык сотунда дайындоо абалында турат. Жана ошол келтирилген зыян боюнча ошол Интербилим коомдук бирикмеси баалоо жүргүзгөн экен. Ошол баалоо боюнча ошол жерди сатып алганга канча акча кетет, келтирилген зыян боюнча канча акча кетет, ошол боюнча аныкталган. Анан дагы бир жагдай болуп атат, бул жарандардын өзүнүн укугун коргоо үчүн ошол келтирилген зыяндын негизинде дуарыздын мамлекеттик салык госпошлина деп коет да, баягы сотко берердин алдында госпошлина төлөнөт. Кээ бир жарандардын мүмкүнчүлүгү жок экен, ошол келтирилген зыянды, ошол мамлекеттик администрация келтирген зыянды аныктап туруп, ошол боюнча суммага дуарыз берейин десең, мамлекеттик алымдык госпошлинаны төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү жок экен. Мындайча айтканда сотко кайрыла алышпайт. Эгер госпошлина төлөбөсө арыздан каралбайт да, мыйзам биздин азыркы ушул учурда иштеп аткан мыйзам боюнчачы. Кээ бир учурларда мисалы үчүн миллиондук ошол үйү бузулгандар бар. Ал жерде миллиондук зыяндар бар. Миллиондук 1 миллион, 1,5 миллиондук зыяндын госпошлинасы өзү эле 45 миң, 50 миң сомдук госпошлина төлөнөт. Бир эле инстанцияга төлөш үчүнчү. То есть мисалга ошол жаранга биз бекер адвокат берели дедик да. Бекер адвокат байлап беребиз, адвокатка акча короп койсуңар. Ошол компенсацияны талап кылып сотко кайрылгыла десек, соттун госпошлинасы ошол мисалга миллион болсо, мына 35 миң, 40 миң сомго жакын барып калат экен да. Жаранда андай акча жок да. Бул өтө эле чоң сумма да госпошлина. Элестетсеңер, эми ошол мамлекет келип сенин укугуңду бузат, биринчи үйүңдү бузат, жериңи алат, тартып алат. Анан соттошоюн десең, соттошконда мүмкүнчүлүк жок болуп калат экен да. Ошол мыйзам ушундай түзүлгөн Кыргызстанда. Соттошкону дагы сен үйүңү алып алганы аз келгенсип, соттошкону дагы бөгөт коюлган да. То есть мүмкүнчүлүгүң жок. Ты имущество теряешь, а еще возможность судиться. Анан жанагы биз өзү сотко кайрылганыбыз бул неме боюнча, жокко чыгаруу боюнча. Буйруктардын акимиаттын, анан ошол аким чыгарган буйругун жокко чыгаруу боюнча, мыйзамсыз деп жокко чыгаруу боюнча кайрылганбыз да. Эми азыр сот бизге отказ берди. Неме сотко чейин териштирүүлөр тиешелүү деңгээлде жүргүзүлгөн эмес депчи. Мындайча караганда бул биз жөн эле отписка деп айтабыз. Эмнеге дегенде дагы бир жаран мэриянын токтомун жокко чыгаруу, Нокат мэриянын токтомун жокко чыгаруу боюнча сотко берген. Аныкындагы ошол сотко чейинки иш-чаралар жүргүзүлгөн эмес деген жөн менен артка кайтарылган да. Экөө окшош болуп атат да, биздикин дагы карабаган, аныкында карабаган. Хотя аларды немесин административный
неме боюнча териштирүүлөр боюнча караганда неме сотко чейинки териштирүүлөр вышестоящий органда каралыш керек деп. Өз алдынча башкаруунун вышестоящий органы жок да. Мэрияга кайрылыштыбы, мэрия ответ алдыбы, ошол болот да сотко чейин териштирүүлөрчү. Адан башка кандай териштирүү болуш керек деп. Жанагы мэриянын үстүнөн арыз жазган жаран айтып атпайбы? Каяка кайрылышыбыз керек? Биз түшүнбөй атабыз. Досидевке жок деп андан кийин азыр апелляционный жалоба жазышат да, ошо соттун чечиминечи, карабай койгон чечимине апелляционный жалоба кылып башка инстанцияга кайрылышкан, экинчи инстанцияга. Биздики дагы ошондой. Азыр апелляционный жалоба бергенбиз, туура эмес четке кагып койду сот биздин арызы искибизди депчи. Бирок биздики деле досудебный разбирательство бар да. Мисалга ошо прокуратурага кайрылгандын жооптору бар, Минтрансқа кайрылган жооптору бар, акимиаттын өзүнө кайрылган жооптору бар, мэриянын өзүнө кайрылгандын жооптору бар да. Ошолор деле сотко чейинки териштирүүлөр болуп эсептелет да. Ал эми биз кандай да териштирүүлөрдү топтошубуз керек, белгисиз да. Эми азыр апелляционный жалоба. Бул мен ойлойм, булар ошол жергиликтүү бийлик менен сот аффилированный, жергиликтүү бийлик сотко чалып ошол басым көрсөткөн, чалыппы же ооз айтып иш кылса басым көрсөткөн деп ойлойм. Неге дегенде сотко мынтип айтышкан: силер эле ошол териштирүүлөрдү узарткыла, канчалык мүмкүнчүлүк болгон убакытка чейин узарта бергиле, биз жарандарга барып тосмок кат алабыз, өзүбүз буздук деген арыздар жаздырып алабыз дегенде. Эмнеге дегенде биз азыр жарандар менен сүйлөшсөк, алар айтат бизге жергиликтүү бийлик келип өзүбүз бузду деген арыздарды жазып бергиле же өзүбүз буздук деген арыздарга кол коюп бергиле деп басым көрсөтүлүп атат. Биз консультация берип атабыз азыр. Эч бир кагазга кол койбогула, адвокатсыз бир дагы кагазга кол койбогула деп. Эми ушул вопиющий факт да, жанагы жергиликтүү бийлик өзүнүн мыйзамсыз аракетин мыйзамдаштыруу үчүн жарандарга келип басым көрсөтүп, ошондой өзүбүз бузганбыз, өзүбүз кызыл линияга чыгып алганбыз деген арыздарга кол койдуруу аракеттери көрүлүп атат. Эми канчалык деңгээлде жарандар буга туруштук бере алат билбейбиз. Неге дегенде ооба деп коюп аларды мажбурлоо түрүндө, кыйноо түрүндө ошондой арыздарга кол койдуруп алса, анда жарандар компенсацияны дагы курга алышат, башка нерседен да курга алышат да. Азыр тастыктадым, 292 забор, 132 үй экен. Толугу менен 424 үй козголгон экен. Баары эле бузуп салышканбы же? Жок, баарын эле дароо бузган эмес, туура айтасыз. Бул жерде 3 ай өкмөт бузуп келген. Биз териштирүүлөрдү баштагандан улам токтогон нар жактагы бузуулар. Ошол ноокатка чейинки айылдар, анан ноокат чаары бузулуп келип, андан кийин биз териштирүүлөрдү баштаганда, мыйзам бузуулар башталды деп жарыя кылып баштаганда, нар жактагы айылдар токтоп турат да азыр. Мынанчага жылгыла деген заборлорун жазып койгонда, ошолордон азыр архитектура баш тартат, азыр жаңыдан инвентаризация кылып атат, аларга көңүл бурбай эле койгула деп жарандарга уже жарыя беришти. Биз силердин заборуңарга жазган 1 метр, 3 метр, 2 метр дегенге көңүл бурбагыла. Азыр биз жаңыдан тастыктайбыз документтериңерди. Анан жаңыдан предписание беребиз деп токтотууларды токтотушту да эми. Азыр сүрдүрүүлөр, бузуулар токтолду процесси. Буга чейинки сүрдүрүүлөрдүн компенсациясын төлөп бергиле дегенде турабыз да биз азыр. Биз менен жарандар дагы ошондой немеде турушат, настроениеде. Бирок азыр эми күз келди да. Заборлору бузулгандардын жарасы жеңил да. Үйлөрү бар, жаанда, чачында, кышында жашай беришет. Ал эми үйлөрү бузулгандардын жарасы оор. Неге дегенде үйлөрдү калыбына келтирүү акчалары жок. Күз жакындап атат, кыш жакындап атат. Окуу мезгили башталды. Азыр мына жай маалында алар туугандарына көчүп барып жашап атышканда, жай жамгырлуу болду го бизде. Мына июлда жамгыр токтобой, жамгыр болуп, сел болуп ошонто бергенден алар бизге ызылдап чалып атышкан. Ушундай турмушту да көрөбүзбү? Биз мына жамгыр жаап, баш байнек жер таба албай туугандарыбызга кетип атабыз. Даже крыши над головой нет деген дагы учурлар болгон да. Эми азыр
жаан чачын башталат. Анда туугандардын жүрүшкөн каникул болчу. Эми азыр окуу башталып, бала чакасы менен кайтып келишти, жашай турган жерлери жок. Кошуналар артында жашашып атат, башка жакта палатка коюп жашашып атат. Ошондой акыбал аябай кыйын болуп атат. Ушундай мезгилде бийлик компенсация төлөп бериш керек, же болбосо тез арада өзү үйлөрүнүн калыбына келтирип бериш керек. Анан ошондой эле кадастр мекемесинин юристи, бул жерде юристи менен да сүйлөштүңүздөр, мындай өздөрүнүн берген кагазын коргой алышат экен алар. Юрист эмне? Кадастр мынтип атпайбы? Кадастр ооба кызыл линиянын немеси өлчөмү бар экен. Кадастр көрсөтүп атат. Бирок кадастр уполномоченный болбойт да аны сүрдүрүүлөрдү. Жана кызыл документти коргоо эмнеге коргошпойт анда? Өздөрү берген ошо кызыл. Жок, кызыл линия бөлөк, кызыл документ деген бөлөк да. Кызыл документти кадастр берип атат. Жок, ошол сызыкка чейин берген да, белгилеп берген. Кадастр архитектура белгилеп берген, кадастр кызыл линияга чыккандары дагы неме кызыл сызыкты бузбаган сот аныктайт да. Аны архитектурада аныта албайт, госрегистрде аныта албайт. Аны сот аныктайт. Алар жөн эле айтып атышат, биздин кызыл линияны басып алышкан деп. Басып алса сотко кайрылыш керек. Мен да архитектурага айтып атам. Кайрылгыла сотко. Сотко кайрылгыла. Сот чындап эле кызыл линияны басып алган деп чечим чыгарып, бузууларды неметсе, архитектура жөн эле өзүнүн кызыл линиясын коргой турган болсо, ушул убакка чейин эмне кылып жүрдү? Эшекте калап жүрдү. Ушул убакка чейин. Мисалга ошол кызыл линияны айтып атышпайбы, ошол 86-жылы чыккан деп. 86-жылы чыккан кызыл линиясы жүргөн, болуптур госрегистр документ берип коюптур, адашып. Мисалга алалы. Жарандар үйүн салып атканда архитектура оозун ачып эмне карап отурат? Ошо 86-жылы эле келип предписание, ооба, 10 жыл мурун предписанияларды бергенбиз деп атпайбы? Предписание берген менен ишти ошо предписание менен токтотуп койбой, ишти нар жака жылдырыш керекпи? Сотко кайрылыш керекпи? Же болбосо мына госэкотехинспекцияга кайрылыш керекпи? Госэкотехинспекция келип ошол ооба немелерди нарушение бар деп биргеликте сотко кайрылыш керекпи? Андай иш-чараларды көрүшкөн эмес да. Андай иш-чараларды көрүшкөн эмес дагы, анан эми азыр ток өтүнө келгенде какылыктайт болуп келип алып эмне кылышын билбей ошол аким буйрук чыгарса келип мыйзамды бузуп, тебелеп тепсеп келип үйлөрдү бузуп атпайбы? Мен бул нерселерди ушу шабакылык деп эсептейм. Эгерде өзүң кызыл линияны коргой турган болсоң, өз убагында коргош керек. Азыр эми айткан кеч госрегистр менен, может быть, архитектура даже в сговоре было. Ошол китепти берип атканда, кызыл китепти берип атканда, госрегистр өз билимдиги менен бербейт да, архитектурадан тиешелүү кагаздарды алып берет. Демек, бул жерде архитектура дагы аффилирован, архитектуранын да күнөөсү бар. Эгерде өз кызыл китептер туура эмес берди десе, анда сот аныктасын. Ким күнөөлүү? Ким күнөөлүү? Жаран күнөөлүү эмес. Неге дегенде документте кол коюлган неме мөөрү бар, архитектура техпаспорт берген. Архитектура берип атпайбы техпаспортто? Архитектура жанагы границаларды анықтап берип атпайбы? Кадастр өз жалгыз кызыл линияны чызып бере албайт. Ал кызыл китептин ичинде техпаспорт турбайбы? Техпаспортто архитектура берген. Демек, ошол сотто сот анықтап берсин. Ким ошол кызыл сызыкты бузган, документти туура эмес берген адамды жоопко чакырыш керек, тиешелүү орган, прокуратура жоопко чакырсын. Анан кийин жаранга суроо берилиш керек да. Сен документти кантип алгансың? Кантип берилген бул документ? Үйлөрдү бузуудагы восстановлениедагы ким жоопко тартат? Анда үйлөрдүн калыбын келтирүү немеси аракеттери анда тиешелүү органга жүктөлүш керек. Же кадастрга жүктөлүш керек, же архитектурага жүктөлүш керек, тиешелүү органга сот чечим чыгарып бериш керек да. Ким бул немелерди, компенсацияларды төлөп берет деп. Азыр эч ким жок болуп атпайбы? Эч ким төлөбөйбүз деп атпайбы? Андай болбойт. Эмнеге төлөбөйт? Төлөш керек. Өз убагында карап туруп унчукпай койгон үчүн дагы жооп болуш керек. Анан азыр айтпайсызбы, өзүм буздурдум деп арызга кол койдуруп атышат депчи. Ошолор компенсация албай калабы эгер ошол арызга кол койбой? Арызга кол койсо өз ыктыярым менен буздум, ооба, кызыл сызыкка билимсиздик менен чыгып алыпмын, тиги бу десе, анда компенсациясыз калып калышы мүмкүн. Бирок арыздарды кыйноолор менен кол койдурулгандыгы боюнча дагы сотко кайрылса болот. Биз не думаем, что ошол эле ошол кыйноо менен алынган колдор менен эле туктап калабыз депчи. Эгерде чындап ошол кыйноолор менен колдор алынган болсо, ал боюнча дагы жооп бар.
аз ошого кошумча алып койсом болот. Аз бул жерде айтылып атат да мындай кызыл сызыкка чыгып кетти. Эже дагы тагыраак айтып кетти ошол боюнча. Мына азыр ар бир немеде мамлекеттик орган болот да. Мисалы үчүн жер боюнча мамлекеттик кадастр мамлекеттик мекемеси бар. Жер боюнча аныктай турган, чек араларын аныктап бере турган. Ал эми курулуштар боюнча ошол архитектура атайын мамлекеттик орган көрсөтүлгөн. Жарандар ушул башаламан сала бербесин, ар кандай неме болбосун деп мамлекеттик органда коюлган. Бул жерде айтылып атпайбы, эже айткандай туура эле ошол убагында ошол салып атканда же болбосо кылып атканда ошол нерсеге токтотпостон өздөрү жол беришкен. Ошол жерге госактар даже кызыл сызыкка кирип эле ошо кызыл сызыктын территориясында мамлекеттик актылар бар алардын. Жеке менчик укугу бар ал жердечи. Ошол убагында кызыл сызык бар экен деп туруп кызыл сызыктан бул жагына жеке менчикке бербеш керек эле болчу да азыр. Биз таанышып атабыз ошол жерге дагы берилген. Анда бербей туруп кызыл сызыктан бул жагына бериш керек болчу да. Үй салып атканда дагы бул жака бирдемке салып атсаңыз предписание берет өзү архитектурачы. Бул жерге мыйзамсыз курулуш биз сага уруксат берген жокпуз деп туруп убагында чара көргөн болсо ошол нерсе курулбайт болчу. Кызыл сызык бул бош турмак да. Азыркы учурда булар эч кандай аракеттер көргөн эмес дагы салынып калган. Ал жерге үйлөр дагы курулуп калган. Ошол убагында чара көрбөгөндүн аракетсиздиктин айынан аракет жана аракетсиздик дагы мыйзам боюнча жоопкерчилик тартылат. Аракетсиздик болот бул жердечи мамлекеттик органдарынча. Менчик укугун каттап коюп азыр эми менчик укугун каттагандан кийин азыр вопрос болуп атат. Значит, Конституцияда көрсөтүлгөн менчик укугу катталгандан кийин 15-статьяда анда сатып алыш керек болот. Ошол менчик укугуна ишенип ал жерге курулуш куруп алган ал жерге. Ошол жерге каражатын жумшап алган алар. Ал жерге ошол жерге башка нерсе, ошол нерсени жол берип, убагында жол берген болсо ал башка жака мыйзамдуу жерге курмак да. Анан кийин азыр ким күнөөлүү, өзүң күнөөлүү, анан чакырып келип алып, өзүм бузганга макул болдум, өз каражатымда буздум деп кол койдуруп алып, бул ошол өздөрүнүн туура эмес чыгарган буйругунун немесин жашыруу эле аракети болот деп эсептейбиз. Азыр мен да жана айтып атам, аткаруу бийлигинин чыгарган буйругу сот бийлигинин аракетин басып өтүп кетип атат да, мындайча айтканда. Сот кыла турган ишти аким чыгарып туруп буйрук комиссия түзүп бузуп коюп атат. Ал жерде сотко берип, соттун чечими чыгып, мыйзамдын чечими күчүнө киргенден кийин гана сот аткаруучулар аткаруу өндүрүшүшөт. Алар сот аткаруучулар андан кийин ошол МЧС жана башка өрт, пожарныйлар чакырып алып, анан ал жерде ошолордун жардамы менен гана анан соттун мыйзамдын күчүнө кирген чечимин негизинде гана бузганга акысы бар да. Себеби сот жүрдү дегенде эки тараптан катышат. Ар бир өзүнүн жүйөлөрүн келтирет. Ар бир өзүнүн далилдерин келтирет, сот ошого карап чечет. Анан ошого карап чече турган маселени азыр аким документин эле карабай, бир немесин карабай буйрук чыгарып туруп эле бузганы бул ошол Конституцияга жана башка мыйзамдарга каршы келген буйрук болуп эсептелет. Жана ошол боюнча аны жараксыз деп табуу боюнча биз азыркы учурда сотко бергенбиз. Бирок ошол жараксыз деп таап берген доо арызыбыз дагы ар кандай себептер, шылтоолор менен кароосуз кайтарылат. Ушундай эми бюрократиябы деймби, ушундай десем да болот. Кайтса ошончо адам жабыркап атат. Ушул интербилим коомдук бирикмеси кайрылгандан кийин, андан кийинки бул жактагы жарандардын үйү бузулбай токтотулуп турат да, мындайча айтканда алардын укугу. Уже мыйзам чегинде караш керек экен, мыйзамдын нормаларын сакташ керек деп азыркы булардын аракетинен ушундай калган жарандардын үйү бузулбай бүгүнкү күнү турат. Эгер биз ошол боюнча эле калып кеткен болсо, анда ушундай процедурага кете берет. Эртең булардын үйү бузулган болсо, эртең сиздердин үйүңүздөр да бузулушу мүмкүн да. Ушундай эле жол мененчи. Конституцияда мындай деп турса, анан бир аким келип туруп эле же болбосо бир айыл өкмөт келип эле бир буйрук чыгарган болсо, ошо менен бузуп берген болсо, анда мыйзамсыздыкка жол берүү башаламанга алып келет. Ошого биз мындай аракеттер бул мыйзамсыздыктан токтотуу, адамдардын жеке менчик укугун коргоо, мындан кийин мындай прецеденттерди боло берет деген прецеденттерди токтотуу аракети болуп атат. Ошол нерселерди толук коомчулукта туура түшүнүп кабыл алса жакшы болот. Анан жанагы кошумчалай кетчү нерсе, проект боюнча көп айтып атат, жол түшүп атса, анан кийин ушундай ага макул эмес болду. Проект боюнча ал жерде алардын үйү тоскоолдук кылбайт экен алар. Бузбаса деле ошол жол салынат экен ал. Ошол үйүн бузбай туруп деле салганга мүмкүнчүлүк бар экен. Проектте алардын компенсациясы каралган эмес. Алар себеби аларга үйүнө тоскоолдук кылбаган үчүн. Ошону эске алып, бул жерде ошол проекттин негизинде негиздеп туруп, жергиликтүү администрациянын буйругунун негизинде гана жол боюндагы жээктерди жана тротуар жана башка жерлерди бошотуу максатында
ушул аракеттер болуп атат. Бул аракеттерди шашылыш түрдө эмес, ошол мыйзамдын талаптары менен гана жүргүзсө болмок. Өзүнүн ошол туура эмес берилип калган косакты болсо аны сотко берип, же болбосо туура эмес чыгып калган курулуштар болсо аны эскертүү берип, андан кийин сотко берип, ошондой аракеттерди басып өтүп, соттун чечими менен гана аткарылыш керек бул нерсечи. Ошого биз бүгүнкү күндө ошол аракеттерди токтотуп жоюу максатында жана мыйзамдуулукка чакыруу үчүн биз аракеттер көрүп атабыз. Мисалга неме таң кала турган нерсе, мынабы протокол болуп атпайбы? Ноокат району шаар куруу кеңешмесинин жыйын протоколунда 19 адам бар экен да. Ошо 19 адамдын арасында мына мисалы үчүн Ноокат району шаар куруу кеңешмесинин төрагасы, Ноокат район мамлекеттик администрациянын өнүктүрүү бөлүмү сектору, Ноокат району шаар куруу жана архитектуранын өкүлү, Ноокат району шаар куруу кадастры, Ноокат районунун дарыгери, экологиялык боюнча ошо аймактык башкармалыгынын жооптуу адиси мына иши кылса 19 мекеме. 19 мекеме дагы бирөөсү дагы элдин кызыкчылыгын коргобойт экен. Бирөөсү дагы. Акимден баштап, мэрлерден баштап, айыл өкмөттөрдөн чейин. Мына мисалы үчүн мына Гулистан айыл өкмөтүнүн башчысы, Жаңы Ноокат айыл өкмөтүнүн башчысы. Ушулар мына протоколду окуп чыксак, бирөөсү дагы үн катып койбоптур. Жарандардын укугу боюнча биз укук бузуп атабыз. Туура эмес ишке барып атабыз. Мындай кылбайлыкпы деп протоколду жазылган эмес. Бирөөсү дагы үн катпайт да. То есть аким буйрук чыгарса, ошону мыйзамсыз болсо дагы кийинки башка инстанциялар колдоп бере берет экен. 19 болобу, 20 болобу, ошол акимдин мыйзамсыз чечимдерин колдоп бере беришет экен. Бул эмне деген шумдук? Эмне деген шумдук? Эми жергиликтүү бийлик өзүнүн үнү болуш керек да. Жергиликтүү бийлик айтыш керек, биз буза албайбыз. Эмнеге дегенде бул мыйзам бузуу, сот аркылуу гана бузабыз деп. Азыр эми ошол акимдин буйругун аткарабыз деп мыналардын баарын жоопко чакырыш керек да, сот. Баарынан сурак алыш керек. Чечим кантип кабыл алынган, мына жерде протокол кантип түзүлгөн, эмне үчүн ошол сүрдүрүүлөр башталды, ким барып сүрдүргөн дегенге чейин сурак алыш керек да. Могу жерде архитектура айтылат, архитектура буйрутма берип атат, барып тиешелүү иш-чараларды көргүлө десе, архитектура макулдап атат. Архитектура бузууларды жүргүзө албайт. Архитектура жөн эле кызыл сызыкты аныктап бериши мүмкүн. Бирок бузууларды жергиликтүү бийлик бузат. Аны архитектура вообще кирише албайт, архитектура киришпешик да керек. То есть бул өзүнүн превышение полномочий болуп эсептелет да. Анда эмесе пресс-конференциянын убактысы бүттү. Сурооңуздар болсо дагы жооп бергенге даярбыз. Бир жагдай жана кызыл китеп пайда болгонго чейинки үйлөр дагы бар экен да, биз жергиликтүү тургундар менен караганда. Алардын эле укуктары ушундай эле таризде каралабы? Кызыл сызык пайда болгонго чейин эле эски 50-60 жылдары курулган үйлөр бар. Эми бул териштирүүлөр мындай болот да. Баарын документ айтат да. Эгерде ал жарандын укукташтыктоочу, укукку далилдөөчү документтери бар болсо, укук аныктоочу документтер, жанагы токтомдор, анан кызыл китептер, госрегистрдин документтери бар болсо, ал кызыл линия мурун чыкканбы, кийин чыкканбы, ал нерсеге карабайт да. Ал жаранга мамлекет жерди мыйзамдуу чегерип берип атат, мамлекет документти тастыктап берип атат. Техпаспортунан бери, то есть техпаспорт бул кадастр. Ал кызыл линия мурун болгонбу, кийин болгонбу, ал боюнча жарандын кызыкчылыгы жок да. Өзүнүн кызыл линиясын коргобой техпаспорт жасап берип койгон, архитектура күнөөлүү болсо жаран күнөөлүү эмес да. Эмнеге дегенде мына 10 оценщик 10 үйдү караганда айтып атышпайбы, мен айтып атам ошол техпаспорттары бар бекен десем, 10-нан бирөөсүнүнкү жок экен, 9-нуку толук документтери бар экен. Демек, бул деген ошо госрегистрдин документтери бар, техпаспорттар да бар, кадастрдан да документтери бар деп атпайбы. То есть эки орган тең документ берип атканда, кызыл линияларды бузган эмес деп документ берип атышканда, туурабы, кызыл линиядан сырткары чызып берип атышпайбы? Жанагы немени, схеманы кантип үйлөрдү салыш керек деген. А эгерде ошол кызыл линияны бузуп аткан болсо, ошол убакта өздөрү документти туура эмес сызып бериш керек эле да. Ал эми документти жоктор боюнча суроо болушу мүмкүн. Документтер жоктор боюнча суроо кыйын, аны сот аркылуу гана далилдеш керек. Мисалга ошол токтом берилип калган,
а бирок техпаспорты жана кызыл китеби жок болгон малда токтом деле укук тастыктоочу документ болот, токтом менен соттошсо болот да. Соттошуп ошол өзүңүн немен коргош керек, бирок бул иштер узакка неметилет. Бирок биздин жарандар сотко кайрылуу аракетин колдобойт экен да. Сотко баргандан коркушат экен, анан соттун пошлинасынан, убарачылыгынан неметишкен, сотко барбай эле мындай эле чечеличи деткен да. Мисалга ошол биз 200 жарандан сотко кайрылууга ким даяр, бекер адвокатты байлап берели, бекер адвокатты берели дегенде, мына биздин адвокат 10 адамга жакын, 10 адамга чейин алабыз деген макулдук алган болчука. А биздин адвокат макул 10 ишти бекерге сопровождение кылып берейин деди эле. Төртөө эле макулдук берди. Мына төртөө дагы кыйналып, 100 жолу ойлонуп атышып, сотко барсакпы, барбасакпы деп атышып, арам макул. Мына даяр, бесплатно адвокатты дагы даярдап берсең, жарандар сотко барганда даяр эмес экен да. Мындайча айтканда, биздин жыйынтык мындай болуп атат. Биздин Кыргызстандагы жарандарыбыздын укуктук деңгээли төмөн да. Укуктук деңгээли төмөн. Ошон үчүн мамлекет жарандардын укуктук аң сезимин көтөрүү боюнча абдан көп иштеш керек. Болбосо жарандар өзүлөрү эле коргоп алат эле да. Эгерде укуктук деңгээли тиешелүү деңгээлде болгондо жарандар өздөрү эле коргоп алышмак да. Толук коргоп, толук соттошуп, толук адвокат алып алып соттошкону бүт документтер бар да булардынчы. Үйлөрүн буздурбай алып калат эле ошо. Буздурбай алып калат болчу. Буздурбай алып калат болчу. Бузулуп уже калгандар. Кылмыш ишин козгогонго чейин укугу бар болчу да. Калгандарын ошо буздурбаганга азыр биз токтотуп коюп атабыз да. Азыр ошончо адамдардын үйлөрү бузулуп келатат. Эгер биз бул жак интервью билем коомдук бирмес кайрылбаганда, андан кийинки жарандардын да үйлөрү бузулмак да. Бул азыр мындайча айтканда ошол калган жарандардын укугун билип, ошолордун укугун түшүндүрүү аракеттери жана мындай мыйзамсыздыкты токтотуу аракети болуп атат бул жердечи. Анан ошол туура эмес чыккан буйрукту албетте конституцияга каршы, мыйзамдарга каршы чыккан буйрук кандай гана буйрук болбосун, ал жараксыз деп табылууга жатат. Жана ал буйруктун негизинде келтирилген чыгымдар, зыяндар компенсация болуш керек. Анан жана сиз берип атпайсызбы, жанагы ага чейин курулган экен деп, анан ошол неме сурооңуз боюнчачы, ошол курулуп, кээ бирки адамдар укук тастыруу документтерин кайрылып убагында алышкан. Алышкан. А кээ биркилер ала албай жүргөн. Ала албай жүргөндөрдүкү оорураак маселе болот да. Алгандардыкы тийиштүү документтерди коюлгандардыкы ал мыйзам тарабынан уже корголуш керек, мамлекет өзү коргош керек. Мамлекет коргоп уже жолго кызылга чыгып келсе, жолго салбаса дагы мамлекет босак бердиби? Аны жолго салбаган болсо дагы сатып алыш керек мамлекет. Сатып алыш керек. То есть мындайча айтканда, кызыл линияга чейин мурун курулуп калса, кызыл линия болот ушул жерде деп генплан чыгып калса, анда мамлекет айтыш керек. Тууган, сен үйүңү аралап жолду кеңейтип кызыл линиясыз неметесиз, биз сатып алышыбыз керек деген саттык жолу менен договор менен сатып алыш керек. Жеке бир суроо. Азыр үйлөр калган токтоп турат атасызбы? Ошол эми соттун чечими менен бузулат деп, бузула турган болсо да, кызыл линияны аныктап, чындап эле. Эми аны айта албайбыз. Жок, эгерде ошол бузуп кетсе, жоопкерчилик кимде болот ал? Дагы чыгым тартып калып атпайбы жөнөкөй элчи? Жоопкерчилик жергиликтүү бийликте болот. Жоопкерчилик туура жергиликтүү бийликте болот. Неге дегенде, биз мына Минтранстын официальный ответин алдык. Минтранстын ответин дагы жергиликтүү бийлик колдоп атат. Алар тиешеси жок экен. Жоопкерчилик толугу менен жергиликтүү бийлик алыш керек. Айыл өкмөттөр жана мэрия алыш керек. То есть мындайча айтканда, компенсациялар мэриянын бюджетинен, айыл өкмөттүн бюджетинен төлөп бериш керек да. Айыл өкмөттөрдүн бюджети мындай компенсацияны тарта албайт. Азыр ошон үчүн неме болуп турушат да, эмне кылышын билбей экенчи болуп турушат да. Биз өткөндө жергиликтүү бийликке барып, заман кимден интервью алганыбызда, Минтранс интервьюге ушундай маалымат берип коюптур. Неге мындай маалымат берип, неме кылып атат билбейбиз. Бизге бирок ушундай бузулсун деген буйрук берген деген. Ошо буйрукту сизге көрсөткөн жок да. Буйрукту көрсөтө алган жок. Көрсөтө алган жок да. Көрсөтө алган жок. Бирок мына өздөрүнөн чыгат. Буйрук мына Министерство транспорта коммуникации. Мына бул буйрукту сизге каратсак болот. Бизге министрдин биринчи орун басары Кайымбаев жооп берип атат. В результате внесенных изменений в технические документации проекта стало возможным полностью избежать воздействия на имущество и объекты местных жителей, связанное с изъятием земель и переселением. То есть без долбоорлорубузду жаңыдан карап чыгып,
Булар тек качан эле башташкан да бул долбоорду чызыпчы. Булар ушул 2022 жыл болду. Булар 2018 жылдан бери чызып келишкен да. Анан изилдөөлөр жүргүзүп, үйлөрдү козголот экен деп, анан булар проектилерин тарткан да. Тартып проектилерин башкача түзүп чыккан. Ошон үчүн айтпаймынбы бул жерде в результате внесенных изменений в техническую документацию удалось избежать воздействия на имущество и объекты местных жителей. Да. Вот здесь вот в конце